Борбордук шайлоо комиссиясы 13-округдун шайлоо жыйынтыктарын жокко чыгарды. Ал эми ага себепчи болгон видео камераларды орноткон Бактыбек Сыдыков өзүнө коюлган күнөөлөрдөн баш тартууда. Аны менен гана токтогон БШК бул округдан шайлоого катышкан бардык талапкерлер кийинки шайлоого катышууга укугу жок деп белгиледи. Бул канчалык мыйзамдуу? Президент өлүм жазасын киргизүүнүн конституцияга шайкештигин текшерүү үчүн конституциялык сотко жиберди. УКМК кыргыз жарандары менен Кытай жарандарынын ортосундагы никелердин саны көбөйүп жатат делген коомдук талкууларды жокко чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк тааныша аласыздар. Студияда Перизат Сайтурхан, саламатсыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы 2-декабрда буга чейин түшкөн шайлоо өнүктүгүндөгү мыйзам бузуулар боюнча кайрылууларды карады. БШКнын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров атайын кайрылуу жасап, учурда комиссия иштеп жаткандыгын, жакынкы 2-3 күндүн ичинде чечим кабыл алынарын билдирген. Коомчулукту шашылыш чечим кабыл албай турууга чакырган. Анын айтымында азыр жалпысынан 11 кайрылуу келип түшкөн. Ага кошумча эле жакынкы күндөрдө 2500 шайлоо участкасынан келген видео көзөмөлдөрдүн жыйынтыктары да каралмакчы. Мунун алдында шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу социалдык тармактарда видео аудио материалдарды жарыяланып, айрым талапкерлер арыз доомат менен кайрылып жаткан. Бүт арыздар каралат, бирок ошол арыздарды кароо үчүн убакыт керек экен. Бизге Борбордук шайлоо комиссиясына 11 кайрылуу келип түштү. Анын 6-сы бул шайлоочулардын добушун сатып алуу, 4 кайрылуу бул кайрадан эсеп, баягы шайлоо участкаларындагы жыйынтыкты кайрадан ачып, кайрадан эсептеп бергиле деп кайрылып атат. Анан 1 кайрылуу бул баягы үгүт иштерин шарттарын бузгандыгы жөнүндө 11. Кечеги күнү мен тапшырма бердим. Ушул Кыргыз Республикасында бизде 2500гө жакын шайлоо тилкелери бар. Ар бир шайлоо участкасы видео камера менен камтылган. Ошол жерде эртең саат 8ден кечки 8ге чейин видео жазуу, видео тасма жүрөт. Муну эртең бүрсүгүнү ошол видео камералар келет. Аларды дагы биз карап чыгабыз. Белгилеп кетчү нерсе 13-округ боюнча социалдык тармактарда чыгып атат. Мына бизге арыз келип түшүп атат. Ошол шайлоо участкаларда шайлоочуларга карата көзөмөл жүргүзүлдү. Ким кантип добуш берип атат, ким келди деген. Мына мен силерге жоопту айтып атам. Азыр камералар келсе, аны биз карайбыз. Эгерде ошол фактылар орун алган болсо, ошол шайлоо участкадагы жыйынтыктар толугу менен жокко чыгарылат. Ар бир мыйзам бузуучулук боюнча иликтөө иштери, текшерүү иштери жүргүзүлүп туруп, мыйзамдын негизинде бүт чечимдер кабыл алынат. БШКнын 3-декабрда өткөн отурумундан кийин Бакыт Сыдыков жеңген Жалал Абад облусундагы номер 13 шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. БШКнын өкүлдөрү аталган округдагы жыйынтыктарда 24 тонн добушканасында өкөктүн үстүнө телефон илинген видеого байланыштуу жараксыз деп табылгандыгын билдиришти. Боршайком муну менен добуш берүүнүн купуялуулугу тууралуу эреже бузулган деп тапты. Кайра шайлоолорго азыркы талапкерлер катыша албайт. БШК аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Махабат Кожокеева жыйында жалпысынан 35 добушканада шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөө максатында камералар орнотулгандыгын, үгүтчүлөр ким кандай добуш бергендигин байкап тургандыгын айтты. Анын билдирүүсүндө байкоочулар атайын белгиленген жайларда отурушу керек, бирок айрым тилкелерде алар мыйзам бузуу менен тыюу салынган жерлерге камера коюшкан деп билдирет Азаттык. Буга чейин облустук милиция 30 ноябрда 24 шайлоо тилкесинде талапкер Бактыбек Сыдыковдун өкүлдөрү тарабынан эсептөө өкөктөрүнүн видео камерага тартып жаткандыгы аныкталгандыгы билдирген. 13-округда 94 шайлоо участкасы бар. 13-округдагы жалпы жыйынтык жокко чыгарылды. Биз баягында айтып кеткенмин. Бүт мыйзам бузуучулук боюнча кайрылуулар, фактылар сөзсүз түрдө каралат. Мына өзүңүздөр азыр күбө болуңуздар. Туурабы? Социалдык тармактарда, кайрылууларда, айрыкча мына 13-округ боюнча өтө нааразычылык көп болчу. Туурабы? Мына азыр эми ынандыңыздар да. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каралып атат. Объективдүү, мындай ачык айкын. Мына азыр биз отурумда ошол 13 шайлоо округундагы жыйынтыкты толугу менен жокко чыгардык. Жаңы шайлоо болот. Ошол катышкан 14 талапкер кийинки шайлоодо катыша албайт.
Мунун алдында болсо 7-канал добушканада шайлоо күнү тартылган видеону жарыялаган. Анда добушканада бюллетендерди салуу үчүн үкөктүн үстүнө илинген телефонду көрүүгө болот. Видео тартып жаткан кишиге жооп берген адам ал талапкер Бактыбек Сыдыковдун өкүлү экендигин, кайсы бир адамдар телефонду ушинтип илип коюуга буйрук беришкендигин айткандыгын көрүүгө болот. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү алар мүмкүн эмес экендигин айтканына карабай илип коюшкандыгын билдирген. Мындан кийин тилкеге милиция кызматкерлери келип териштире баштагандыгы тартылган. Эскерте кетсек, номер 13-округдун чек аралары төмөнкүлөрдү камтыйт. Майлуу суу шаары толугу менен Базар Коргон шаарынын бир бөлүгү, Базар Коргон район кеңеш, Арстанбап Ата жана Сайдыкум айылдары толугу менен Содырбаев, Алиев жана Момбеков айылдары жана Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Кочкор Ата шаары толугу менен бул округга кирет. Бул округда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттин 8-чакырылышына депутат болуу үчүн 14 талапкер ат салышкан. Алар Сайдулла Нышанов, Талант Мамытов, Нурланбек Кенжебаев, Жаныбек Курбаналиев, Гүлназ Жээнбекова, Мунара Маматалиева, Чынара Жураева, Мейкимбек Абдалиев, Айгүл Карабекова, Айбек Саипов, Гүлназ Нурбаева, Өлмаскан Султанова, Айбек Алтынбеков жана Бактыбек Сыдыков. Баштапкы эсептер боюнча эркектерден Бактыбек Сыдыков, Айбек Алтынбеков жана аялдардан Айгүл Карабекова алдыга чыккан. Аталган округда 160.340 шайлоочу катталган. Шайлоо күнү 94 добушкана ачылган. Бактыбек Сыдыков бул боюнча 2-декабрда Facebook'тагы постунда билдирүү таратып, муну негизсиз каралоо жана менин жеңишимди жокко чыгаруу максатын көздөгөн аракет катары баалаган. Акыркы 2-3 күндө менин дарегиме карата негизсиз каралоо аракеттери болуп жатканын баарыңыздар көрүп жатасыздар. Бул атайын уюштурулган аракеттер таза жана ачык шайлоо өткөрүүгө багытталган өлкө жетекчилигинин саясатына көлөкө түшүрүп, менин жеңишимди жокко чыгаруу максатын көздөйт. Атаандаштарыма кайрыларым, татыктуу жеңилгенди да билүү керек. Каралоо аркылуу чыныгы атаандаштык менен жеткен жыйынтыкты жокко чыгара албайсыңар. Саясий күрөштүн маданиятын сактап, өлкөгө жана элге ак кызмат кылууну эң туура жол деп эсептейм. Бул округдан чыккан талапкерлердин дагы бири Мунара Маматалиева шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп таап, кайра шайлоого бардык талапкерлер катыша албайт деген чечимге нааразы экендигин Facebook'ка жазган. Ал мыйзамда кайра шайлоо жарыяланган учурда мыйзам бузган талапкерлер гана четтетилиши керектиги жазылгандыгын эске салган. Жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон гана талапкерлер мыйзамда көрсөтүлүп жатат. Эмне үчүн бардык талапкерлер кайра бара албашы керек деп суроо салды ал. Ушундай эле пикирди бул шайлоого катышкан юрист Татыбүбү Ергешбаева да кошумчалады. Кайсыл убакыттан баштап Борборлук шайлоо комиссиясы саясий чечим кабыл алып калды. Бүгүн 3-декабрь 2025 жылы Борборлук шайлоо комиссиясы 13-округдагы шайлоонун жыйынтыктарын одоно мыйзам бузууларга байланыштуу жокко чыгарды. Конституциялык мыйзамдын 90-беренесине ылайык мыйзам боюнча мындай чечимден кийин кайра шайлоо дайындашы керек. Бирок талапкерди кайра катыштыруу маселеси Борборлук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбейт. Мыйзамда жыйынтыктар жокко чыгарылгандан кийин талапкерлер автоматтык түрдө шайлоого катыша албайт деген норма жок. Чектөө гана 61-берененин 9-бөлүгүндө каралган жеке негиздер менен мүмкүн. Ошондуктан бардык талапкерлерди шайлоого өткөрбөө укуктук эмес, саясий чечимге окшош. Борборлук шайлоо комиссиясы мыйзамда жок чектөөлөрдү киргизүүгө укугу жок. Ачык маалыматтарда мыйзамсыз видео камера орнотуу жана добуш берүүнүн купуялуулугун бузууга талапкер Бакыт Сыдыков тиешелүү экени көрсөтүлөт. Жоопкерчилик ошол адамга карата өндүрүлүшү керек. Бир талапкердин бузуусу үчүн бардык талапкерлерди жазалоо туура эмес. Ага чейин номер 26 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Элдар Абакиров да БШКга жана укук коргоо органдарына кайрылып, буга чейин ушул аймакта аныкталган 460 000 сомдун чоо жайы боюнча териштирүүнү талап кылган. Шайлоодон жеңгендер да бул жыйынтыктарга кубанбай тургандай шарт болуп калды окшойт, албетте муну убакыт көрсөтөт. Дагы бир маанилүү жаңылык, Конституциялык сот баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун сунушу келип түшкөндүгүн билдирди. Бул маселени жаңы келчү жогорку кеңештин депутаттары биринчилерден болуп карай турган болуп калды окшойт. Мыйзам долбоордо Конституциянын 25-беренесинин 1-бөлүгүнө балдарга карата сексуалдык мүнөздөгү өзгөчө оор кылмыштар, ошондой эле зордуктоо менен коштолгон өлтүрүү үчүн жазалоонун өзгөчө чарасы катары өлүм жазасын колдонуу мүмкүнчүлүгүн караган өзгөртүү киргизүү сунушталууда.
Тиркелген материалдарда көрсөтүлгөндөй, бул демилге балдарга жана аялдарга каршы өзгөчө оор кылмыштардын санынын өсүшү менен шартталган жана алардын конституциялык укуктук жактан корголушун күчөтүүгө багытталган. Сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынган учурда Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелери менен байланышкан маселелерди кийинки укуктук жана башка зарыл болгон жол жоболордун алкагында чечүү болжолдонууда. Конституциялык сот өзүнүн бүтүмүн качан чыгарып, качан жарыяларын тактаган жок. Сентябрда Ысык Көл облусунда 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. 13 октябрда Конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Мындай демилге көптөгөн укук коргоочулардын, эл аралык уюмдардын, юристтердин көптөгөн каршылыгын жараткан. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева өлүм жазасын киргизүүгө каршы экендигин билдирген. Балдарга жана аялдарга жасалган кылмыштарга байланыштуу маселени чечпей тургандыгын айткан. Омбудсмен бул тууралуу өткөн айда Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү, Антиагравия жана Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушууда билдирген. Буунун өкүлдөрү акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин, аны менен кошо өлкөнүн эл аралык аброюна да терс таасирин тийгизерин билдиришкен. Антиагравия Кыргызстан өлүм жазасын киргизсе, эл аралык милдеттенмелеринен алыстай тургандыгын айтып, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт жана экинчи факультативдик протоколдон чыгуу жолдору жок экендигин билдирген. Ал бул келишимдерге кошулган өлкөлөр өлүм жазасына кайра кайтпай турган укуктук чечим кабыл алышкандыгын эскерткен. Кыргызстанда 1998 жылы өлүм жазасына мораторий жарыяланган, 2007 жылы Жогорку Кеңеш аны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010 жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча экинчи факультативдик протоколду да ратификацияланган. Ал эми 2021 жылкы баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Ал эми жалпы эле дүйнөлүк практикага кайрыла турган болсок, өлүм жазасын киргизүү кылмыштын санын азайтууга эч жерде алып келген эмес. Бул боюнча бардык изилдөөлөр тактап, расмий жыйынтыктарын көрсөткөн. Тескерисинче, өлүм жазасынан корккон кылмышкерлер жапа чеккен кишини да, ага күбөлөрдү да жок кылууга аракет кылаары белгилүү болгон. Албетте, бул коом кайсы бир жүрөк түшүргөн кылмыштар ишке ашканда эмоционалдуу чечимдерди талап кылаары турган кеп. Бирок аны эмоция жолу менен эмес, системалык түрдө чечүү керек деп айтылат изилдөөлөрдө. Ал эми системалуу чечимдер жөнүндө айтсак, Кыргызстанда аялдарга карата болгон зордук зомбулук азайбастан жылдан жылга саны өсүп келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коом арасындагы кыргызстандыктар Кытай жарандары менен никелешкен учурлары кескин көбөйгөндүгү тууралуу сөздөрдү төгүндөдү. Социалдык тармактарда жалган маалымат таратып, улут аралык кастыкты козуткандар жазага тартылаарын да эскертти. Социалдык тармактарда Кыргыз-Кытай жарандары никелешкен учурлар кескин көбөйгөнү тууралуу чагымчыл жана негизсиз маалыматтар тарап жатканына байланыштуу УКМК төмөнкүлөрдү маалымдайт. 2020 жылдан бүгүнкү күнгө чейин расмий түрдө катталган мындай никелердин саны болгону 129 түзөт. Алардын көпчүлүк бөлүгү Кытай эл республикасынын жарандары болуп саналган ар кандай этникалык топтордун, анын ичинде этникалык уйгурлардын, дунгандардын жана башка өкүлдөрдүн ортосунда түзүлгөн. Титулдук улуттун өкүлдөрү менен кытайлыктар никелешкен 44 учур болгон. Алардын көпчүлүгү Кытайга туруктуу жашоого кеткен. Бул процесстер Кыргызстандагы жалпы демографиялык кырдаалга таасир этпейт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы расалык, этникалык, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутууга багытталган аракеттери үчүн кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө эскертет. Кыргызстанда соңку күндөрү Кытай жарандары көбөйгөн. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн айда буга байланыштуу комментарий берген жана Кытай жарандары чоң долбоорлорду ишке ашырууга байланыштуу келгендигин айтып, бийликтин көзөмөлүндө экендигин билдирген. Анын алдында 5 ноябрда айдоочулар Чүйдүн Константиновка айылынын четиндеги карьердеги кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыккан. Жаракат алгандардын бири 20 жаштагы жигит ооруканага түшкөн. Ошондон улам коомдо кытайлыктарга каршы маанай күчөгөн болчу. Бул окуяга президент Садыр Жапаров да комментарий берип, Кыргызстанда виза менен жүргөн кытайлык жарандар көзөмөлдө экендигин айтып, айрым күчтөр чагымчылдык кылып жаткандыгын билдирген. Президент Бишкектеги Алтай шаарчасынын курулушун башталыш аземинде да эл менен жолугушуп, Кытай жарандары Кыргызстанга чоң долбоорлордун курулушу үчүн келип жатышкандыгын билдирип, элди түшүнүү менен кабыл алууга чакырган.
Ал эми бул окуялардын учурундагы Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга расмий сапары менен келгенде, Кыргызстанда иштеп жаткан кытайлык компаниялардын өкүлдөрүнө мыйзамдарды так сактоо жана өлкөнүн каада салттарын урматтоо зарыл экендигин түшүндүрүлүп жаткандыгын айткан. Сасык тумоо күчөдү, 60 бакча жабылып, 5 мектеп онлайн окууга өттү. Оорулардын көбөйүшүнө байланыштуу Бишкек шаарында 25ке жакын, ал эми Чүй облусунда 40ка жакын бала бакча убактылуу жабылды. Бул тууралуу 2-декабрда сасык тумоо жана респиратордук вирустук инфекциялар боюнча эпидемиологиялык абалды талкуулоо боюнча ыкчам штабтын жыйынында айтылган. Расмий маалыматка караганда 24-ноябрдан 30-ноябрга чейин Кыргызстандын аймагында 36 миңдей кишиден курч респиратордук вирустук инфекцияларга жана сасык тумоо аныкталган. Бул тууралуу жугуштуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Динара Оторбаева журналисттерге билдирген. Анын айтымында бул мурдагы аптадагы көрсөткүчтөргө караганда 2 эсеге көп. Ооруга кабылгандардын 70% 14 жашка чейинки балдар. Динара Оторбаева Бишкек шаарында сасык тумоого көбүрөөк учураган 25 бала бакча, Чүй облусунда 30 бала бакча карантинге жабылгандыгын маалымдады. Ошто 5 мектеп онлайн окууга, 6 мектеп аралыктан окууга өттү. Баткенде болсо айрым билим берүү мекемелеринин кээ бир класстары онлайн окууга өткөрүлгөн. Бишкек шаарынын мэриясынын калаадагы билим берүү мекемелеринде мониторинг жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Адатта аба ырайы өзгөрүп, күн сууктаганы сасык тумоо, курч, респиратордук вирустук инфекциялар күчөйт. Эпидемиологдор өлкөдө сасык тумоонун А туру же болбосо Гонконг тумоосу каттала баштагандыгын, 16 кишиден вирустун ушул түрү расмий аныкталгандыгын билдиришкен. Ошондой эле ар кандай уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерине санитардык эрежелер даярдалып, райондук администрацияларга жана тиешелүү ведомстволорго, анын ичинде Агартуу министрлигине, Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгына каттар жөнөтүлгөн. Ири соода борборлорунда маданий жана билим берүү мекемелерине профилактикалык чараларды күчөтүү боюнча эскертүүлөр берилген. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин инфекциялык ооруларды көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Динара Оторбаеванын айтымында эпидемиологиялык абал көзөмөлдө турат. Бул бүгүнкү жаңылыктардын негизгилери болду. Эгер сиз да Кыргызстанда көз карандысыз медиалардын иштөөсүн кааласаңыз, экранда көрсөтүлгөн QR же астыдагы шилтеме аркылуу биздин Patreonго жазылып койсоңуздар болот. Ал эми жаңылыктарды даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.